Принимайте. Седьмой отарил Садык, 6 овец окатился. Сейчас Садык привезет остальных. Бир канча жылдан бери Шугула колхозу эң оор абалды башынан кечирүүдө. Малдын башы азайып, түшүм төмөндөгөн. Мунун баарына колхоз жетекчисинин пейил күтүп, бой көтөрүп, айылдаштарынын кеңешин укпай калганы себеп болот. Ошол кезде кырдаалды оңдоону жаш адистер агроном Бакытжан, фельдшер Ксюша жана колхозчу Жанас колго алат. Мажит Бегалиндин бул Шугулада болгон аттуу турмуштук фильми өз мекени Казакстанда жарым кылымдан кийин көрсөтүлдү. Тасма 1955-жылы тартылган. Бирок Совет убагында чектелүү менен көрсөтүлгөн. Анын жалгыз көчүрмөсү Же Контративи Орусия Федерациясынын Домодедово шаарынын Белые Столбы районунда жайгашкан мамлекеттик фильм фондунда сакталып турат. Кино тасма Казакстанга 2018-жылы Евгений Лумков уюштурган фильмди мекенине кайтаруу акциясы менен алынып келинген. Режиссер, документалист тасманы санарип үлгүдө жаздырган жана DVD көчүрмө даярдаган. Андан Сабира Майканова, Идирис Ногайбаев, Кененбай Кожобеков жана Бибигүл Тулегенова сыяктуу метрлердин аткарууларын көрүүгө мүмкүн болду. Ошол кезде сценарист Абдилда Тажибаев, оператор Александр Фролов, сүрөтчү, коюучу Кулахмет Ходжиков жана композитор Евгений Брусиловский сыяктуу жылдыздар тобу да тасманы түзүүгө катышкан. Евгений Лумков Мажит Бегалиндин чыгармачылыгына окуп жүргөн кезинде эле кызыга баштаган. Ал горизонттон ары кетет фильм көргөн жана кино чыгармадан көп сандаган сүрөт каражаттарын пайдаланган жапондук минимализмди байкаган. Ошондон кийин ал казак кинематографиясынан башка эч нерсеге бир да секунд алаксаган эмес. Андан ары тереңдеп изилдеген. Я не знаю, это какое-то... Знаете, это, наверное, то, что старше... Мен бул эмне экенин так айта албайм. Билсеңиздер, бул улуу муун, рухий бир туугандык деп аталган бир нерсе болсо керек. Бул мен үчүн өтө ашыкчадай сезилет. Анткени ал кайда, мен кайда. Бул таптакыр башка деңгээл, бирок анын ишин студент кезде көргөнүмдө эле мен дагы көпкө чейин өсүп жете турган поэтика бардыгын түшүнгөм. Бирок мен киного поэзиядан, адабияттан келдим жана бул башталыш мага абдан жакын болду. Андыктан мен муну көргөн кезде ал актерлор ойногон фильм болсо дагы документалдык кинодо деле ушул сыяктуу эмгек жаратса болот экен деп ойлодум. Мен бир караганда балким көрүүчүгө деле анча байкалбаган эң жөнөкөй аспаптарды колдонуу менен улуттук нерсени жалпы дүйнөлүк деңгээлге чыгарып батыра алганы. Акылды сунбай, насаат айтуучулукту колдонбой, жылдыз болмуш болгон адаттардан тышкары өзүнүн философиясы менен терең маанилүү эмгектерди жасаганы таң калтырды. Бирок айта кетсем, ал ушул иштерди кантип жасаганын түшүнүү үчүн анын эмгектерин талдаган учурда мен ушуну сездим. Почувствовал этот момент, и меня увлекло вот это разбирательство, скажем так, вот этот момент препарирования его работ, чтобы понять, а как он это сделал. Ал өзүнүн ой жүгүртүүсүн кантип башка нукка багыттаган. Алыскы тоо арасындагы кайсыл бир кичинекей айылдан келген мени дүйнөлүк адабияттын талаасына ыргытты жана мен ал талаада багыт алып жана кайра кайтып келишим керек болчу. Ал мага ушул кеңештерин толук берди. Бул мага абдан кызыктуу болгондуктан бир учурда студент экенимди унутуп калдым. Мага өзүмдүн документалдык иштеримди тартыш керек болчу. Анан алгачкы сүйүү эскирбейт дегендей, канча жыл өтсө дагы ушул ишти улантып келе жатам. Мен өзүм үчүн жана көргөн кино жаратуунун эң жөнөкөй жана абдан терең маанилүү, абдан поэтикалуу жана улуттук үлгүсү болуп саналган абдан кылдаат жана абдан курч ыкмаларын бөлүшүү үчүн качандыр бир кезде китеп жазам жана фильм тартам деп үмүттөнөм. Очень тонко и очень пронзительно делать кино. Казак киносунун метри Мажит Бегалиндин чыгармачылыгына арналган жана Евгений Лумков жүргүзүп жаткан изилдөө иштери дагы деле аягына чыга элек. Бирок бул эмгек катмарлар арасында катылган генч сыяктуу казак кино өнөрүнүн тарыхынын жаңы барактарын ачты. Тагыраак айтканда, ал сейрек жана өзгөчө материалдарды сактоо ишиндеги ак тактарды көрсөттү. Евгений пикирлештер тобу менен казак киносунун тарыхы жөнүндө биринчи жана жападан жалгыз интернет портал түзүүнү чечишти. Бул жака санарип үлгүсүндө биографиялар, фильмографиялар, сейрек фото, видео жана аудио материалдар жайгаштырылат. Эти архивы из семейных таких карманов, да, Ушул үй бүлөлүк эски кутулардын ичиндеги архивдер жарыкка чыгып жана кандайдыр бир айкындык жаратышы, өткөн эмне окуялар болгону тууралуу бизге бүгүн айкын элес тартуулашы мүмкүн.
Анткени бул биз кайсы багытта бара жатканыбызды түшүнүү көз карашынан абдан маанилүү. Анткени кино тарыхы негизи бир тараптан алганда бүткүл тарых сыяктуу абдан циклдүү. Эгерде түшүнсөңүздөр, казак жаңы толкуну жок жерден пайда болгону белгилүү. Понимаете, казахская новая волна не возникла из ничего. Хочется большего, к полумерам не привыкших. Жарым жартылай ийгиликке көнбөй чоңду каалайбыз, терең казып издеп тапкын келет. Эгерде мен аздыр көптүр 60-жылдары изилдесем, 80 жана 90 жылдарды өздөштүрсөм, баары кайда, кантип бара жатканын түшүнөм. Пост толктун убагын талдадым. Кайсы заманбап режиссерлор кандай шинелден чыкканын түшүндүм. Бирок мен өзүмө болгон дээрлик 10 жылдык боштукту кантип жокко чыгара алам? Мен муну түшүнө албай жатам. Мен муну менен тынч жашай албайм. Ошондо бул кандай болот? Бул жетишпеген бөлүк сыяктуу. Это как пазл, которого не хватает. Где-то с середины 70-х до середины 80-х 70-жылдардын ортосунан 80-жылдардын ортосуна чейинки аралык кино таанууда аз изилденген. Фильмдер активдүү тартылган, бирок биз ошол эле балдар киносунан ырдаган алардын сыры, көк дөңсөлдөрдөгү менин үйүм сыяктуу абдан белгилүү мисалдарды билебиз. да, вот они как-то были в доступе. Но ведь, если подумать, каждый год... Бул тасмалар теле көрсөтүүдөн жана кинотеатрлардан жана башка жактарда көрсөтүлчү. Алар жеткиликтүү болчу. Бирок ойлонуп көрсөк, Москвадагы бүткүл Россиялык кинематография институту жыл сайын белгилүү сандагы кинематографисттерди, анын ичинде казакстандык адистерди чыгарчу. Мындай караганда алардын көбү кийин Казакфильм киностудиясында иштеген. Ооба, көпчүлүгү анын ичинде документалдык кино, хроникалык кинодо иштеген. Анда ошол тасмалар кайда жана алар ким болгон? Биз дагы деле так аныктай элекпиз. Ошондуктан бул биз үчүн абдан кызыктуу, иликтөө. Ал кезде эмне болгон деген изилдөө жана иликтөө. Исследование и расследование. А что же было тогда? Золотой век, там мы все про них знаем. Алтын кылым жөнүндө баарыбыз билебиз. Бизге болгону аны табуу керек. Өзгөчө сыр деле жок. Бирок эгерде биз мисалы 70-жылдарды алсак, 70-жылдар 80-жылдардын биринчи жарымы. Аз тасма мезгили десек болот. Анткени кино аз тартылган жана аз чыгарылган жана тилдин өзүндө белгилүү бир трансформация болгон. Анткени ал кезде кандайдыр бир өзгөрүү болуп өткөн. Алдыда кайра куруу доору күтүп турган. Прошла, где-то там вдалеке маячила перестройка. Коом арасында баардыгы эле түшүнө албаган бир нерсе болуп жаткан. Бирок экрандан белгилүү бир өзгөрүүлөрдү сезе алышкан. Ал кезде эмгектер саналуу, режиссерлор аз эле. Бирок алар болгон. Мында атамекендик кино тартуу ортодо 10 жылдык жок сыяктуу. 60-жылдардан тез эле дароо 80-90 жылдарга секирип кетет. Бирок ал мезгил болгон. Вот этого периода не было. Ал эми ошол мезгилдерде көркөм документалдык анимациялык кинолор тартылган, бирок аз тартышкан. Аларды теледен көрсөтүшкөн эмес, прокатка дагы чыкпай калган. Серик Райбаев буга эң мыкты мисал. Ал таланттуу режиссер, сүрөтчү болгон, бирок ал жөнүндө маалымат жок. Тагыраак айтканда, бүгүнкү күнгө чейин жок болгон. А всего-то и надо было позвонить сыну, позвонить его жене. Болгону анын уулуна жана аялына чалып, сиздин атаңыз жөнүндө адамча айтып берели деп айтып коюу керек болчу. Немножечко дать импульс этому процессу, чтобы люди стряхнули пыль с семейного архива. Адамдар үй бүлөлүк архивдин чаңын бир аз күйүп коюу үчүн бул ишке бир аз түрткү берүү зарыл жана ал мына жандуу болуп чыга келет. Сен аны көрөсүң жана жанынан кантип өтүп кете алам деп таң каласың. Ледник — это вот настоящий айсберг. Ошол эле жерде бул чыныгы мөңгү, бул чыныгы айсберг. Бирок алар абдан көп. 70, 80 жана 90 жылдардын башы. Ошол эле Макс Магуловду алсак, баардыгы анын өзгөчө зор фигура жана каратис студиясы канчалык ири болгонун билет. Сиздер кайра эле Google'дан издейсиңер жана дээрлик эч нерсе таппайсыздар. Ушул абдан зор инсан Макс жөнүндө эч нерсе жок. Эмнеге мындай экенин түшүнө албайм. Бул мага жакшы жагынан түрткү берет. Бул кандай түшүнбөйм. Балдар бул деген так ошол нерсе.
эле. Сиздер мындан жаңы толкун жок жерден пайда болгонун түшүнөсүздөр. Рашид Нугманов жана анын ийнеси дагы буга чейинки эксперименттер жүргөн аянтта пайда болгон. Было поле экспериментов. Евгений бардык иштин башталышы бар дейт. Эволюция секирик түрдө өнүгө албайт. Ошол үчүн ал эволюция тактап айтканда бул алдыга умтулган кыймыл. Ал эми казак кинематографиясы жөнүндө айтсак, ал айкын убакыт аралыктарына жана аларга таандык элестерге жана аракеттерге бөлүнөт. Если мы говорим о 60-х, о наших метрах, Эгерде 60-жылдар биздин метрлер жөнүндө сөз кылсак, албетте аларды биз толук жоопкерчилик менен биринчи жол баштоочулар деп айта алабыз. Алар биз кылабыз, биз жасайбыз деген чечкиндүү инсандар болушкан. Бизде Амангелди же башка тасмалар болот дешкен. Бирок бул адамдын ички дүйнөсүнө дем берген, ушундай мекенчил умтулуу болгон. Андан кийин 70-жылдары алар келген кезде тармактын аягына чейин эмне болоору белгисиз болгон. Алар абдан кыялкеч болушкан жана көптү каалап аны жасай алышмак. Бирок ишке ашкан эмес, болбой калган. Андыктан көбү өзүнөн кийин жүздөгөн чыгармаларды керебет алдына калтырып тынч байкалбай кетип калышкан. Андан ары 80-жылдары эркиндик жыты сезилген кезде баарын сүрө турган толкун келди дегендей учур болгон. себя под кроватью стопки шедевров. А дальше 80-е приходят, и вроде бы как бы свободой пахнуло, и вроде бы вот как бы сейчас пришел. Андыктан бул мезгил башка адамдардын курч жана жакшы жагынан өткүр адамдардын мезгили болду. Серфингде такта менен сууда жүргөн сыяктуу постмодернде кымгуут абалдан чыгууга даяр адамдар болгон. Рашид Нугманов ийнеси менен ушундай болгон. 90-жылдар жана жаңы толкун, бул башка өлкө, дегеле башка дүйнө болгон. Анда эч нерсе курула элек, жаш өлкө кайда бара жатканы түшүнүксүз мезгил болчу. Буга К тамгасы менен башталган Кайрат, Кардиограмма, Келлер сыяктуу Дарижанов, Мирбаев фильмдери эң жаркын үлгү. Биз алардан абдан зор дүйнө бар экенин кылдат сезебиз. Жана кичинекей каарман бар. Бирок 2000-жылдар азыркыдай эмес. Бирок рынок алакасында капитализмге багытталган өнөр жай куруш керек болчу. Өнөр жайды рынок рельстерине чыгарууга болот. Аны капиталдаштырууга болот. Ошондо көрүүчү өзүнүн киносуна бара алат. Зритель может ходить на свое кино. Евгенийдин тобу жалпы ушул мезгилге жана ага байланышкан бардык нерсени кичинеден жыйнап, ар бирине түшүнүктүү болуудай уюштурууда. Портал абдан ыңгайлуу интерфейсти жана навигацияны билдирет. Мында бардыгы тартипке салынган. Сейрек кадрлар жана тасма тартуу учурлары, жападан жалгыз экземпляр фото сүрөттөр жана фильм постерлери, тематикалык кесиптер жана журналдар, казак киносун түзүүгө тиешеси бар инсандардын тарыхы. Көпчүлүк материалдар колго жыйналып, кийин санарип үлгүгө айлантылган. Булар архивтерде, фондтордо да жок. Сейчас над проектом трудятся очень влюбленные в кино. Азыр долбоорлордо кинону чындап сүйгөн адистер эмгектенип жатат. Биз акырындык менен ар бир кино ишмери боюнча маалыматтарды толуктоону пландап жатабыз жана атүгүл сайтка коюлган ишмерлер боюнча да ишти улантабыз. Бул ушундай абдан узак түйшүктүү иш. Анын жүрүшүнө, архив ишине кандайдыр бир негизде аралашып калган кино изилдөөчүлөр жана адистер активдүү тартылат. Иначе как-то уже сталкивались с архивной работой, которую Алар архивтерден кантип маалымат издөөнү, аларды кантип сабаттуу түзүүнү билишет. Анан акырындык менен биз ушул керемет казак кино дүйнөсүн, казак киносунун тарыхын жаңы ысымдар, жаңы маалыматтар менен толтура баштайбыз. Именами и новыми данными. Долбоорлордун катышуучуларына айрым материалдарды өлкө чегинен тышкары изилдөөгө жана мурдагы союздук республикалардын киностудиялары менен кызматташууга туура келет. Өлкө аймактарында ыктыярчылар жардам берет. Өзгөчө порталдарды өнүктүрүү менен иштеп жаткан топ өздөрү топтогон архивдик материалдарды өлкө дөөлөтү болуп саналат деп билдирүүдө. Бул коммерциялык эмес долбоорлор. Ал казак кино көркөм өнөрүнө кызыккан ар бир адамга жеткиликтүү. Не может фотография. Кичинекей форматтагы фотография чоң форматта дагы болушу мүмкүн. Ал кайсы бир жерде бар, бир жерде жатат. 20 жыл кино тарткан адамдын из калтырбай унутулуп калышы болбойт. Издеш керек. Сиздер болгону издеген жоксуздар. Мына биз издеп жатабыз. Вот мы ищем.